Ош шаарынын Борбордук аянтынын жанында жайгашкан бул 4 кабаттуу жеке турак жайдын жери мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. УКМКнын сотко чейинки териштирүүлөрүндө үй ээси буга макул болуп, үйдү өз ыктыяры менен кайра мамлекетке кайтарып берүүгө макул болду. Учурда бул жеке турак жай Ош шаардык мэриясынын балансына өткөрүлүүдө, учурда мамлекетке кайтарып алуу боюнча кагаз иштери жүрүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлагандай, жеке менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелерин аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Ош шаарынын Борбордук аянтына жакын жайгашкан жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Шаар аймагында социалдык объекттердин аймактарын бошотуу боюнча ушундай мыйзамсыз убагында өтүп кеткен жерлердин үстүнө мыйзамсыз курулуштарды куруп алган жагдайларды артка кайтаруу, кайра мамлекеттин балансына алуу процесси алыктуу жүрүп атат. Бул да болсо баягы мамлекеттин саясатын туура жүргөнү да. Азыр именно сиз баягы жана жогоруда айтып өткөн Аматовдордун үйү деп атпайсызбы? Ал үй бүгүнкү күндө УКМК тарабынан баланс бизге алуу боюнча дайын кагаздары келип, ошо кагаздын негизинде мамлекеттик актысында 266 чарчы метр жер тилкеси болгон экен. Ошону биз азыр өзүбүзгө өткөрүп алайлы деген учурда бир аз мамлекеттик акта катачылыктар пайда болуп, ошону азыр биз кадастр мамлекеттик ишканасына тапшырдык. Буюрса ал жактан туура болуп чыккандан кийин биз өзүбүздүн баланска алып, андан соң курулушуна болгон техникалык паспортторун алып, өзүбүзгө каттоо иши жүрүп атат. УКМКнын эсебинде аталган мүлктүн наркы 50 миллион 241 миң 145 сомго бааланган. Текшерүүнүн жыйынтыгында менчик ээси жогоруда аталган 4 кабаттуу үйү бар жер тилкесин Ош шаардык мэриясынын балансына өз ыктыяры менен өткөрүп берүүдө. Жери менен кошо зданияда муниципалдык болуп калат. Келечекте бул мэрияга азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, ишканалар кандайдыр бир деңгээлде жаман зданияларда отурган учурлар бар. Ушуларды бир билбейм мен, бул жетекчилик кандай чечим чыгарып берсе, бул эми келечекте же арендага берип, муниципалдык зданияны арендага берип, ошо аренданын негизинде бюджетке түшө турган кылсак дагы болот. Анан же бир жакшы бир ишкана ачылабы, же бир ишкананы көчүрүү максатында муниципалдык ишкана болуп отуруп калышы мүмкүн. Ош айыл чарба техникумунун жетекчиси Сейитбек Аматов окуу жайга караштуу жер тилкесин менчиктештирип алганын алгач көз карандысыз журналист Ыдырыс Ысаковдун 2021 жылы иликтеп чыккан материалында айткан. Бул жер тилкесинде мурда окуу жайдын жатаканасы турганын Сейитбек Аматов аны 2009 жылы менчиктештирип, 2017-2018 жылдары анын ордуна үй куруп алганын аныктаган. Мен албаганда башка бирөөлөр алат эле. Аны сотто да неме кылды, карады. Менин учетум ошол жерде бар. 6 мен жеңең дагы 4 балам ошол жерде 20 жылдан бери учетто турабыз. Атайын кызмат жеке менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелерин аныктоо иштерин улантып келүүдө. УКМК буга чейин Өзгөн районундагы базар, Алай районундагы Борбордук авто бекет, Кара Суу районундагы Бажы терминалы, Араван районундагы стадион мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин аныктап, аларды мамлекетке кайтарган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.